Саламатсыздарбы? Мен атым Рыскулова Тынаргүл. Биз бүгүн жүгүртүү усулдары жөнүндө курсубузду баштайбыз. Алгач мен ушул курстан силер кандай натыйжаларды күтсөңүздөр болот, ошону айткым келет. Биринчиден, бул курстан уккан маалыматтарды сиз өзүңүздүн кесиптик чөйрөңүздө пайдаланып, өзүңүздүн чеберчилигиңизди жогорулатууга жана балдар менен иштөөдөгү иш ыкмалар жөнүндө билимиңерди кеңейтүүгө мүмкүнчүлүк аласыз. Экинчи жагынан, окуучулардын ой жүгүртүү, талдоо, маалыматты, өзүнүн оюн эркин билдирүү, ошондой эле жупташып же топтун ичинде иштөө сыяктуу жөндөмдөрүн, ар кандай көндүмдөрүн өрчүтүүдө кандай иш ыкмаларын колдонсо болот, ошолорду дагы биле аласыздар. Экинчиси, негизи ой жүгүртүү деген эмне? Бул өзү татаал процесс болуп эсептелинет. Ал адам баласы баягы бир жаңы маалыматты угуп же бир жаңы нерсени көрүп билгенден баштап, ошону талдап, ошону өзүнүн билген мурунку билимине салыштырып, аны таразалап, чынды жалгандан ажыратып, ошол аркылуу кандайдыр бир тыянакка келүү же болбосо өзүнүн бир кандайдыр бир көз карашын калыптандыруу процесси болуп эсептелинет. Бул ой жүгүртүү. Ой жүгүртүү негизи акыл менен ой жүгүртүү дегенге барабар. Себеби адам өзүнүн ой жүгүртүү процессинде бардык бир дагы жаңы сөздү, жаңы ырастоону, жаңы маалыматты мындай курулай эле сокур ишенүүчүлүк менен кабыл албайт. Аны өзүнүн ичинен талдап, өзүнүн ичинен таразалап көрүш керек. Бул ой жүгүртүү болуп эсептелет. Ал эми бул ой жүгүртүүнү окутуу, билим алуу процессине кандай тиешеси бар? Биринчиден, азыркы кезде негизи маалымат булактары аябай көп. Адам баласы кичинекей мектеп окуучуларынан тартып биз курактуу чоңдорго чейин ар түрдүү булактардан маалыматтарды алса болот. Маалымат булактары ар түрдүү. Кээ бирлери текшерилет, кээ бири текшерилбейт. Кээ бири объективдүү маалыматты берет, кээ бири андай эмес. Ошондуктан окуучулар ар бир алган жаңы маалыматты, ар бир уккан көргөнүн мындай ойлонуу менен кабыл алышы керек. Себеби сокур эле бирөөнүн айтканын ээрчип угуу, бирөө укканын көргөнүнө эле толук ишенип алуу, ал адамды жаңылыш жолго салышы мүмкүн. Же болбосо өзү каалаган жолдон башка жака буруп, мындай өзү каалабаган нерсеге алып келиши дагы мүмкүн. Ошондуктан азыркы кезде негизи билим берүү, окутуу, педагогика чөйрөсүндө ушул ой жүгүртүү технологиялары же ой жүгүртүү ыкмалары деген ар түрдүү усулдардын, ар түрдүү иштөө жолдору ойлонуп табылган. Алар негизи бардык ыкмаларды жалпысынан 3 бөлүккө, 3 баскычка бөлсө болот. Азыркы биз айта турган нерсебиз ошо иштелип чыккан окутуунун усулдары кайсы бөлүктөрдөн турат айтып берем. Жана алгач баса белгилей турган нерсе, негизи окуучуларды болобу, студенттерди болобу, же болбосо окууну бүткөн деле улуугурактагы ар түрдүү курстун угуучуларын болобу, ушундай ой жүгүртүү аркылуу маалыматтарды баа берүү менен кабыл алууга бардык жаш курактагы адамдарды үйрөтсө болот, бардык класстарда үйрөтсө болот. Жана эң башкысы, ар бир сабакта, ар түрдүү сабакта, математикадан тартып адабият сабактарына чейин ушул ыкмаларды пайдаланса болот. Аябай чоң жана катуу, аябай бир күчтүү аталганы менен ой жүгүртүү ыкмалар деп. Бирок иш жүзүнө келгенде бул ыкмаларды пайдалануу абдан жөнөкөй, абдан ыраттуу жана ар бир мугалимдин мындай сабакты уюштуруу ишин аябай жөнөкөйлөтөт дагы, анан мындай жыйынтыктуу, мындай баш аягы бар, иреттүү кылат бул иштер. Демек, технологиялардын жалпы жөнүндө жалпы маалыматтарды айтып берейин. Биринчиден, ар бир технология бул окутуу процессин толук уюштурууга колдонула турган нерсе. Ал бүтүн нерсе болуп эсептелет дагы. Ал 3 бөлүктөн турат. Биринчиси бул шарттуу түрдө чакырык деп аталат, же болбосо орус тилинен калька түрүндө которулуп калды, мээге чабуул деп аталат. Экинчи баскычы бул түшүнүү деп аталат, жаңы маалыматты кабыл алуу түшүнүү. Үчүнчүсү болсо ой жүгүртүү, ойлонуу, анан жыйынтык чыгаруу деп аталат. Биринчи баскычта бул аябай жакшы ыкма, бул балдарды
ишке тартуу, алда коюлган темага кызыктыруу үчүн аябай жакшы баскыч болуп эсептелет дагы. Анча көп убакытты талап кылбайт. Албетте мугалим алдына ойлонушу керек, кандай түрдө кылат. Анын маңызы эмнеде? Бул чакырык баскычында балдарга көбүнчөсү көнесе мисалы мугалим суроо берсе болот. Ошо темага тиешелүү суроону берсе болот дагы. Бул ал суроо аркылуу балдардын ошо темага байланыштуу мурда билген билимдерин козгоп, эстеткет. Экинчиден ал ошо билген мурунку билимдерин жыйынтыктап чыгарышат да, окуучулар бири-бири менен бөлүшө алат. Анан дагы алдыда болуп турган сабактын темасына кызыгуусун арттырат. Алар жандуу, адаттагыдан активдүү иштегенге даяр болуп калышат. Ал эми ойлонуу баскычында болсо, кечиресиздер, түшүнүү баскычында болсо, экинчи баскычында ал жерде негизги маалымат булагы менен иштешет. Текст окушат, же болбосо башка да бир аудио материалдар болобу, ошону окушат дагы. Аны ар түрдүү ыкмалар менен окуп, же ар түрдүү ыкмалар менен укса болот. Биз ага дагы токтолобуз азыр. Анан үчүнчү акыркысында ой жүгүртүүдө болсо, ошо уккан маалыматын өзүнүн мурдагы маалыматына салыштырып, анан кандайдыр жалпы тыянакка келет. Ошол аркылуу сабакка белгиленген теманы окуучулар, студенттер өздөштүрүүдө аябай жеңил жүрөт да, ушул өздөштүрүү иштери. Мугалим да өзүнүн көздөгөн максатына жетет, окуучуларга каалаган билимин бере алат. Окуучулар дагы ошол сабакка келген максатын аягына жетишип, күтүлгөн натыйжаларды алып, кандайдыр бир тема боюнча, маселе боюнча көз карашы калыптанып, маалыматы кеңейип дегендей мындай бир тыянактуу, натыйжалуу иш болот. Ошентип азыр сын ой жүгүртүү усулдарынын негизинде уюшулган окутуу процессинин, башкача айтканда сабактын 3 негизги баскычына токтолсок. Мен мурда айтып өттүм, бул баштапкы баскычы бул чакырык, же болбосо мээге чабуул коюу деп аталат. Экинчиси бул түшүнүү, жана үчүнчү ой жүгүртүү, кандайдыр тыянак чыгаруу болуп эсептелет. Алгач айтайын дегеним, негизгиси эң маанилүү нерсе бул балада сын ой жүгүртүү жөндөмү өзүнөн өзү калыптанышы кыйын. Буга атайын үйрөтүш керек. Бул максаттуу түрдө жасалышы керек, жана үзгүлтүксүз жүргүзүлүшү керек. Андыктан окуунун мектептин алкагында, же болбосо жогорку окуу жайлардын алкагында ушул максатта иш алып баруу, бул ар бир сабакты ушул сын ой жүгүртүү усулдарынын негизинде уюштуруу түрүндө ишке ашырса болот. Деги эле ой жүгүртүү, сын ой жүгүртүү, алган көргөнүнө баа берүү, жаманды жакшыдан ажырата билүү, бу дагы адам баласынан кандайдыр бир көндүмдөрдү, тажрыйбаны, билимди талап кылат. Азыр мисалы, мен башында айттым, бул усулдарды бардык сабактарда колдонсо болот. Мен мекен таануу сабагынын мисалында айткым келет. Мисалы, окуучуларга мугалим нарын областы жөнүндө маалымат бериши керек. Башкача айтканда, бүгүн сабактын темасы нарын облусу. Чакырык баскычында эмне кылат мугалим? Алгач, албетте мугалим ар түрдүү ыкмаларды колдонсо болот. Биз кечирээк дагы түрдүү сабактын түрдүү баскычтарында колдонууга мүмкүн болгон усулдардын, ыкмалардын түрлөрүн дагы баяндап беребиз. Бирок азыр мисал ушул темага байланыштуу, нарын областы деген темага байланыштуу, бул жөн гана балдарга алгач суроо таштаса болот да. Мисалы, нарын областы жөнүндө эмнелерди билесиңер? Дагы айта турган нерсе, ар бир баскычка белгиленген убакыт аябай так болуш керек да. Мугалим өзү эң башынан балдарды үйрөтүш керек. Ошол убакытты так сактагандай болуш керек. Себеби иш чаржайып кетпеш керек. Экинчиден, сабакта белгиленген иштерди убагында бүткүдөй болуш керек да. Ошон үчүн бул ушул суроого жооп берүүгө мисалы 3 мүнөт берсе болот. Балдар ар ким өз алдынча ойлонуп, нарын жөнүндө эмне билгенинин баарын, же болбосо билем, нарынга тиешелүү деп ойлогон, катабы, ката эмеспи, анын эч кандай мааниси жок, айырмасы жок. Аны өзү билгендерин баарын жазып чыкса болот. 3 мүнөттөн кийин сураса болот. Өзү жаныңарда отурган парталашыңар менен, же болбосо каалаган адам менен жупташып бөлүшкүлө, эмнени билет экенсиңер, эмне жалпы болуп чыкты, эмнени окшош билет экенсиңер, эмне бири-бириң үчүн жаңы экен, мисалы бирөөң билесиң, бирөөң билбейсиң, ошону талкуулагыла десеңиздер болот. Андан кийин бир аз убакыттан кийин, 1 мүнөт, 2 мүнөттөн кийин кана деп доскага, мектепте класстын тактасына жазып алсаңар болот, мисалы балдардын билгенин, эмнени билишет экен да.
Бул жазып алуу аябай жакшы ыкма, себеби деген биринчиден балдардын айткандары алардын алдында көз көрүнө турат, жалпы эмне экендигин. Экинчиден бир бала билгенде балким дагы 5 бала билет, аны жалпылап алса болот. Жалпы класстын ичинде нарын область жөнүндө баштапкы балдардын билген эмне экенин топтоп жазып алса болот. Бул балдарга үчүн да кызыктуу да болот. Экинчиден алар мындай бири-бирине мындай терс сөздөрдү, жаман сөздөрдү айтпастан мындай кандайдыр талкуу, бир кандайдыр чакан талаштар да пайда жаратышы мүмкүн. Бул болсо сабакты жандуу баштаганга да түрткү берет. Бул аябай балдарды ошо темага кызыгуусун дагы өзүнөн өзү балдар өзүлөрү эле байкабай, алдыда окуй турган текстке аябай кызыгып даяр болуп калышат да. Анан экинчи, сиздер айтсаңыздар болот, келе эми болсо ушу нарын областы жөнүндө текст окуйлу деп айтасыздар. Келе окуп көрөлү деп айтсаңыздар болот. Бул жерде аябай жакшы ыкма бар. Текстти белги коюу менен окуу деген бар. Ошону сунуштайсыздар. Текстти алгач ачкыла деп айтаардан мурун силер айтасыздар: балдар, азыр биз текст окуйбуз, бирок ага карандаш менен белгилүү бир белгилерди коюп чыгабыз. Биринчи мисалы канатча деген белгини коелук. Ал болсо силер мурда деле билчүмүн, ошо билгеним ырасталды дегенди билдирет. Мисалы нарын областынын борбору нарын шаары, демек анжана канатчаны койсо болот. Андан кийин кошуу белгисин койсоңуздар болот. Бул билген эмесмин, жаңы билдим дегенди билдирет. Текст окуп келе жатып кайсы бир маалымат мурда билгениңизге каршы келип аткан болсо, ал жерге алуу белгисин коюп койсоңуздар болот. Анан окуп келе жатып кайсы бир маалымат силер үчүн жетиштүү болбой калды, да бир нерсе билгиңер келет, же түшүнүксүз болуп калды ушул жери деген текстте ушундай жер тапсаңар, ал жерге суроо белгисин коюп коюңуздар деп ушундай тапшырма бересиңер. Демек 4 белгини, ушу белгини кошуу, алуу, канатча, суроо белгисин тактага жазып балдардын алдына коюп койсоңор болот. Кыскача эмнени билдире тургандыгын жазып коюңуздар. Андан кийин балдарга тапшырма бергилеп, баланча беттеги текстти ачып, эми окугула кана деп, ага окуганга тексттин көлөмүнө жараша өзүңөр убакытты белгилеп аласыздар. 10 мүнөт болобу, 5 мүнөт болобу, 15 мүнөт болобу белгилеп аласыздар. Ал аралыкта окуучулар башында нарын жөнүндө айтып, нарын жөнүндө өз билгендери менен бөлүшүп, кызыгуу мындай сүйлөшүү арасында болгондон кийин ортосунда балдар эрксизден ошол тексттин баары кызыгып окуйт. Ушул усулдардын сабакты уюштуруунун жакшы жагы бул балдарды негизги сабактагы ишке тартат. Силердин башкы максатыңар нарын жөнүндө толук маалымат берүү да, туурабы? Демек ушул кичинекей гана бир иш аракеттери менен балдарды ошо кызык иштегенге түрткү бере аласыңар балдарга. Окуп бүткөндөн кийин албетте дагы эле убакытты так сакташ керек. 10 мүнөт бердиңер, демек 10 мүнөттөн кийин айтасыздар: балдар 1 мүнөтүңөр калды, 9 мүнөт өткөндө балдар аяктайбыз деп. Баягы силер ушул сабакты өтүп жатып эле, нарын жөнүндө сабакты өтүп жатып эле, силер бир эле убакта балдарды мындай тартиптүү болгонго, убакытты үнөмдүү пайдаланганды үйрөтөсүңөр да. Ошондуктан алар окуп бүткөндөн кийин 4төн болуп иштешеби, чакан топтордо, же 2-2ден болуп иштеби, сабактын класста балдардын санына жана силердин убактыңарга жараша бул ишти өзүңөр каалагандай уюштуруп алсаңар болот. Аны болсо мындай тапшырма бересиздер: эми болсо ар бириңер өзүңөрдүн текстке койгон белгилериңер менен бөлүшүп, бири-бириңер менен маалымат алмашкыла, пикир алмашкыла, балким окшош белги коюп койгондурсуңар, балким жаңы бир нерсе көрүптүрсүңөр бири-бириңерден деп, мындай чакан талкуулашкыла деп айтсаңыздар болот. Мунун 2 максаты бар. Биринчи жагынан балдарды силер бири-бири менен өз ара сүйлөшүп, өз ара иштегенге үйрөтөсүңөр. Бири-бирин укканга үйрөтөсүңөр. Себеби деген адамдын эң маанилүү, баласына эң керектүү, көбүсү да жетпеген күндө бул башка бирөөнү уга билүү. Алар бири-бирин укканга үйрөнөт. Бири-биринкин эмне кылыптыр деп башка бирөөгө көз салганга үйрөнөт. Экинчи жагынан силер убакытты үнөмдөй аласыңар. Баягы 4 бала бир иштедиби, 2 бала иштедиби, алар маалыматтарын жалпылап алат. Ар бирин угуп отургандан көрө ар бир топтун жалпы мындай жоопторун уксаңар, кийинки берчү сурооңорго, ал силерге убакыт үнөмдөгөнгө мүмкүнчүлүк берет. Топторду чакан топто жупташып иштегенден кийин силер айтасыздар: балдар, текстти окуп бүттүк, мына пикир алмаштык, эми гана ар бир топ же ар бир парта, кана силер эмнени белгиледиңер, эмне билет экенсиздер? Мына доскада мурда жазып койбодук беле биздин алдын ала билген маалыматыбызды. Ошо маалыматтар кайсылар ырасталды? Ошо маалыматтар ансыз деле текстте бар экен, кайсылар экен деп айтсаңыз, сурасаңыздар болот, туурабы? Сөзсүз ал жерде нарын обласы
баанча жерде жайгашкан Нарын облусунун борбору Нарын шаары, жосу Нарын облусунда көпчүлүгү кыргыз улутундагы адамдар жашайт деген сыяктуу маалыматтар болушу мүмкүн, туурабы? Бул жөн гана мисал. Экинчиден, кайсы нерсе жаңы болду силер үчүн? Жаңы эмне билдиңер? Баягы жуптагылар жалпы өзлөрүнүн үчүн жаңы болгон нерсени айтып берет. Ар бир жуп же болбосо ар бир топ бирден жооп берет. Ошондо бул ыкманын дагы жакшы жери, балдардын баары ишке активдүү катышат. Артта туруп калган балдар болбойт, башкалар жооп берсин, мен отура турайын деген. Баары тең жандуу катышат, баардыгын жооп бергенге кызыгышат, умтулушат. Акырында кайсы биздин мурда айткан ырастоолорубуз текстте туура эмес болуп чыкты. Текстте андай жок экен, же болбосо текстте башкача экен. Баягы алуу белгисин койбодуңарбы? Ошону талкууласаңыздар болот. Анан эң акырында эмне түшүнүксүз болду? Же болбосо текстте эмне маалымат жетпей калды? Дагы эмнени билсек болот эле деген суроону талкууласаңыздар болот балдар менен. Бул ыкма ар бир жаш курака ылайыктуу келет, ар бир сабакка ылайыктуу келет. Теманын татаалдыгы окуучулардын жашына жараша болот да, туурабы? Ошондуктан бул ыкма аябай ыңгайлуу, ар түрдүү темада, ар түрдүү сабактарда пайдаланганга болот. Дагы бир нерсе, эгерде убакыт чектелүү болсо, балдарга өз алдынча тапшырма же үй тапшырмасы катары мындайча тапшырма берип койсо, таблица түрүндө түзсө болот. То есть таблицанын 4 чарчы бөлүгү болот. Биринде баягы канатча, билем, мурда деле билчүмүн, кошуу белгиси, жаңы бир нерсе билдим, алуу белгиси, бул менин билгениме туура келбей калды, жана суроо белгиси, бир нерсе түшүнүксүз же бир маалымат жетпей атат. Ошол жерге тексттен ар бир бала кыскача жазып алса болот. Бул аркылуу дагы бир кошумча да максатка жетесиңер, дагы кошумча максатты көздөйсүңөр. Балдар өзүнүн жалпы алган маалыматтын ичинен өзүнө керектүү деген жерлерди мындай бөлүп алып, ошону кыскача жазганга да үйрөнөт. Жазуу көндүмдөр да өнүгөт бул жердечи. Анан ошол таблица аркылуу дагы жанакы талкуулабадыкпы, текстти окугандан кийин ой жүгүртүү бөлүгүнө өттүк да, сабактын окутуу процессин. Ошону ошо таблица түзгөндөн кийин аткарса болот. Же болбосо бир сабакты убактыңар жетпей калган болсо, ошо таблицаны үйдөн аткарып келишсе, ошол таблицадан мурунку сабактын темасын улантуу катары сабактын баягы ой жүгүртүү бөлүгүн жана тыянак чыгаруу бөлүгүн ошо таблицага таянып жүргүзсөңүздөр да болот. Жана акырында үй тапшырма катарыбы же жыйынтыктоо катарыбы балдарга чакан дил баян жазууга тапшырма берсе болот. Дил баян өтө кыска болушу мүмкүн. 2 сүйлөм, 3 сүйлөмдө, мисалы, мен нарын жөнүндө жаңы эмне билдим де, же болбосо нарын мен үчүн эмне деген болушу мүмкүн. Жана баса таблицаларды түзгөндөгү мисал болчу нерсе, мисалы, канатчага жазышы мүмкүн. Нарын шаарынын борбору, Нарын шаары, Нарын облусунун борбору, мурда деле билчүмүн. Жаңы нерсе алдым, Нарын облусу Кыргызстандын эң чоң область турбайбы? Минус белгиси. Мен Нарында, мисалы, башка сандагы улуттар аз экенин билген эмесмин. Мисалы да, негизи аябай басымдуу бөлүгү 90%-дан ашыгы Нарында Кыргыз улутундагылар жашайт. Мен муну билген эмесмин болушу мүмкүн. Анан суроо белгисине, мисалы, бул жөн гана мисал, окуп келатканда, мисалы, нарын деген сөз кайдан келип чыккан, мисалы, нарын деген эмнени билдирет, же болбосо нарындан чыккан атактуу, мисалы, адамдар барбы, же болбосо окуучуларда аябай күтүүсүз суроолордо, ойлордо пайда болуш, мисалы, нарында согуш болду беле деген суроолор болушу мүмкүн да. Ошолорду талкуу мезгилинде, ой жүгүртүү мезгилинде ошол суроолорго жооп алса болот. Албетте балдарга башталгыч класс болобу, орто класс болобу, жогорку окуу жайдын студенттериби дайыма алар түшүнүш керек. Даяр фактологиялык билимди алгандан көрө мындай концепциялдуу билимди алган туура экендигин биринчи жагынан, экинчи жагынан дайыма ачык суроо кала тургандыгын, анан дайыма бир башка маалымат булактарынан пайда болгон суроолорго жооп издегенге мүмкүн экендигин түшүндүрүш керек. Ошо өз алдынча жооп издесе, өзүнө жеке кызыктырган суроого, ошондо дагы ушинтип сын ой менен окуш керек экендигин дагы мындай түшүндүрүп, ошолорго мындай ынанымдуу айтып, ошолорго жеткириш керек окуучуларга.